Асанбек Кулманбетов. Киши жегич кемпир. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адлет Чубаков. Рита кармалгыча дагы бирөөнү жебейди. Рита Андрейди өлтүрүп, этинен кесип алып үйүнө келген. Эч нерсеге карабай, эттин бир тобун туурап, чала кууруп, ууртунан кан тамызып, аябай жеген. Качан гана курсагына батпай, көңүлү да жайланып, бир көксөсү аткарылганга ыраазы болуп калганда чапанын эстеген. Өзүн өзү башка муштагылап алган. Менин тынч жашоомо дагы ошол чапаным айгак болот го эми, деп кобуранып, жаны жай албай чыккан. Эттин калдыктарын отун кынага майда тилип илип койгон. Бул ал үчүн бир топко жетчү азык болчу. Бирок жатууга камырган менен уктай албай койду. Акыры бул жактан кетип калыш керек деген чечимге келди. Жуунуп таранып, кийим которунуп, асманда жылдыз суюлуп калган кезде үйдөн чыгып кетти. Жанында болсо анча мынча акча бар, бир топко жашоого болот. Шаарга келип чет жактагы үйлөрдү акмалап жүрүп бир күн өткөргөн. Эртеси этаждуу үйлөрдү аралап келатып, бир аялды көрдү. Бир колу чыканагынан ылдый жок экен. Чыбык менен мусорду казып, бирдеме издеп атат. Ырайына караганда катуу ичкен неме сыяктуу. Жанына басып барды. Саламатсызбы же? Тиги аял маңыроо чалыштай карап калды. Жылуу жумшак сүйлөп, тиги аялдын ичи койнуна кирип кетти. Өзүн ага жакындаткысы келип, өз жөнүндө айтып кирди. Бир шаарды айтып, ал жерди бомбалаганда үй бүлөсү кырылып калганын, анан өзү болсо оор жаракат алып, ушул шаардан айыгып чыкканын, эми кайда бараарын билбей жүргөнүн, жанында бирөө берген анча мынча акча бар экенин, жалгыз жарым бирөө болсо чогуу жашагысы келгенин, ага жан дили менен жардам берерин айтып, жан талашып атты. Кудай мындай бербеспи? Көрсө тиги аялдын колу заводдо иштеп атканда снаряддын огу жарылып кетип, жулуп кетиптир. Өзү этаж үйдүн биринде жалгыз жашайт экен. Нанпандык инвалидке деген акчасы бар экен. Бирок өзүн өзү алаксытыш үчүн көп ичип алары белгилүү болду. Рита чолок аялды ээрчип кирди үйүнө. 2 бөлмөлүү квартира экен. Ар кайсыны сүйлөшкүчө Рита аялга акча сунду. Анан: "Эже, мен бул тегеректи жакшы билбейм. Сиз барып нан, чай, самогон алып келбейсизби? Таанышып, улуу кичүү экенибизге карабай, мамилелеш болуп атканыбызды белгилеп коелу" деди. Мындай шарт аялды кубандырып ийет да дүкөнгө жөнөйт. Ошентип Рита тиги аялдын ичи койнуна кирип, тим эле бир тууган сиңдисиндей жабышып алат. Ританын акчасы түгөнгүчө тамак аштары кенен жашашат. Ал эмес күнүгө самогон ичишип, айтор көңүлдөрү кунак эле. Тилекке каршы 2 ай өтпөй акчалары түгөнөт. Эми аял Ритага нааразы боло баштады. "Иштеп акча таппайсыңбы? Колубутуң соо болгондон кийин" деп урушчу болду. Атүгүл бара жаңжалдаша баштады. Ал байкуш аял Ританы бардык жерден издеп жүргөнүн кайдан билсин? Ошон үчүн Рита да шаар аралап жүрө албасын айта албай жүрдү. Бир күнү аял адатынча сыртка чыгып кеткен бойдон кечинде мас болуп араң келди. Үйгө киргенден баштап эле Ритага асыла баштады. Бир убакта: "Мен сени жөн эле багып жүрө албайм. Иш таап иште, болбосо..." "Жок, иштегиң келбейт экен, анда каалаган жагыңа кет. Менин акчам өзүмө араң жетип атканда", деп кыйкырып кирди аял. Ританын да жини келип чыкты. Бир убакта кантип колуна бычак ала калганын билбей калды. Кыйкырып аткан аялга бет маңдай жетип барды да, араң турган аялды чачтан ала, артты көздөй тарта берип, колкосуна бычакты жанып алды. Моюндан диркиреп аккан кан Ританын бетине жаба берди эле, кадимкидей сууга оозун тосконсуп, диркиреп, атырылып аткан канга оозун тосо берди. Кадимкидей оозуна кирген канды жутуп, ал түгөл жаланып жуктанып атты. Бир убакта коркураган аял шалак этеп полго кулап түштү. Жерде жатып, колдору кыймылдап, дене бою дирилдеп атты. Ага карабай Рита мойнуна жабышып, канынан соруп атты. Аңгыча таптакыр өзүн карман албай, аялдын моюн этинен аткып диштеп жулуп алды. Оозуна келген этти кан чуурта чайнап, аптыга жутуп ийди. Бети башы, кийими бүт канга чыланган Рита баарын унутуп салгансыды. Эми кадимки жырткычча аялдын моюн этинен үзүп жулкуп, сугунуп атты. Качан гана тое түшкөнгөбү же чарчай түшкөнгөбү айтор аялдын катарына сулап жатып калды. 2 колун 2 жакка сунуп коюп, бир топко жатты. Улам үшкүрүп коет. Эми эсине келе баштагандай эле, бирок баары кеч болчу. Ордунан оонай туруп, күзгүгө каранып алды. Өңү башы таанылбай канга жуурулушуп турган өзүн тааныбай калгансыды. Денеси дирт этип чочуп кетти. Беттерин арчыгылап жиберди.
Ваннага кирип барып сууну шаркыратып агызып, кийимчен түшүп жатып алды. Улуктун укуругу узун демекчи. Таптакыр сыртка чыкпай калган чолок аялды кошуналары жоктоп калышкан. Бирок үйүндө жарык бар экенин көрүшчү. Бир нерсенин куурулган жыты чыкчу. Демек үйүндө экенине ишенише көңүлдөрү жайланып калышчу. Бирок чолок аял көрүнбөй калгандан 3-4 күн өткөндөн кийин таштанды салынган яшиктерди тазалап аткан кишилер целлофан баштыкка салынган аялдын башын таап алышып, ошол замат милицияга кабарлашты. Бат эле жетип келишкен милиция кызматкерлери чолок аялдын эшигин талкалап кирип барганда Рита казанга аялдын этинен туурап салып коюп, кууруп аткан. Милицияны көргөндө көзү чанагынан чыгып кете жаздады. Ошентсе да өзүн кармай терезени көздөй чуркады. Терезенин айнегин талкалайт деп секирип кетерде милициянын бирөө кармап калды. 4-нчү этаждан секиргенде Ританын аман каларын Кудай билет эле. Колуна кишен салынганда башын жерге салып, сыртты көздөй кадам таштады. Рита баары бир аман калды. Өлүм жазасын сураган прокурордун өтүнүчү эмнегедир аткарылбай калды. Акыры 25 жылга күчөтүлгөн режимде отурууга кесилди. Ошончо адамдын канына забын болуп, Далайдын өмүрүн жырткычча кыйган, кан ичкич, киши өлтүргүч, киши жегич аял ошентип аман калды. Сот алдында өлүм жазасы эмес, 25 жылдык түрмөгө кесилгенин укканда мыйыгынан жылмайып алды. Өлбөсөм 25 жыл деле өтүп кетер. Көп болсо 55 жаштан өткөн аял болот экенмин деп ойлоп койгон. Чын эле, өлбөгөн адамга жылдын өтүшү көз ирмемчилик эле убакыт тура. 25 жыл кантип өтүп кеткени билинбей калгансыды. Түрмөдөн чыккан Рита таптакыр башкача болуп калган. Баягыдай жүзүндө аял затына тиешелүү назиктик жоголуп, көзү чүңүрөйүп, кып-кызыл болуп, өңүндө кан сөл жок, куп-куу тартып, жедеп жүрөгү таш болгон жырткыч кейиптенип калган. Булчуңдары буруюп, эркекти аялга алмаштырып койгондой эле. Ала дегенде ар кайсы шаарларга барып көрдү. Түрмөдөн да кадырлуу болуп калган немеге көп акча чогултуп беришкен. Чогуу отуруп, мурун бошонуп чыккан немелер бар эле. Алар да конокто болуп жүрдү. Бирок баары бир жайлуу орун табыш керек болчу. Кемпир оор үшкүрүнүп түйшөлүп алды. Ошентип түрмөдөн чыгарын чыгып алып бош жүргөнүн, далай жумуштарга барса алар кесилип келгенин билгенде эле чалкасынан кетип, жумушка албай койгонун эстеп, өкүнүчтүү баш чайкап жиберди. Сел саякты жегиси келип, 25 жыл түрмөдө отуруп, эч мүмкүнчүлүк болбогон үчүнбү, же көпчүлүккө алаксаган үчүнбү айтор кишинин этин жебей, ал түгүл эстебей да калган. А жанагынтип үйдөн жок, же иштеген иштен жок тентип жүрүп, бир сел саяк кишиге жолугуп калган. Ал мындай сүйлөсө акыл эстүү эле болчу. Бирок кээде эле айнып кетет экен. Кантса да эркек эмеспи дегендей кылып, жакындашып көрүүнү самаса да, жансыз немедей болуп, андан майнап чыкпай койгон. Бир күнү өзүнөн өзү кыжалат болуп атып, ичип олтурган бөтөлкө менен тиги сел саякты башка чапса өлүп калган. Ачка болуп, көптөн бери эт жеп көрө элек неме анын этин жегиси келип, канын жалап көргөн. Бирок ал сел саяктын мээси ордунда эмес экенин эстей, кокус өзү да ошондой болуп калчудан бетер түкүрүнүп алып басып кеткен. Ошондой күндөрдүн биринде бир шаарга келип, бир курулушка кирип калды. Жумушчулар керек экен. Шыбакчыларга кошулду. Кудайдан болуп айлык да жакшы экен. Жатакана берди. Түрмөнүн ысык суугуна көнгөн неме бат эле көнүшүп кетти. Ал түгүл иштерман катары макталып, ардак тактага сүрөтү илинди. Бат эле бир комнаталуу квартира беришти. Акчасы кенен болгондуктан ичип жеп, кийингенден сырткары катып койчу болду. Бир гана арманда жүргөнү аял кылып алууга бир дагы эркектин жолобогону болду. Анын сыры белгилүү болчу. Канчалык жашырайын деген менен баары бир кесилип келгени билинип калчу. Күйөөсүнбү же башканыбы айтор өлтүрүп алып, кесилип кетиптир деген сөз жумушчулардын кулагына жеткен. Ал түгүл, ошол үчүн да карабайсыңбы? Көзү чычаладай кызарып, чүңүрөйүп турат. Бетинде бир кызылы жок, чүпүрөктөй болуп. Бирөөнүн убалына, каргышына калган неме оңмок беле деп калышчу. Андан имиш-имиш менен күңкүл сүйлөгөн кишилерди байкап калчу да, элге кошулбай жалгыз жүрчү. Акыры пенсияга чыгаар менен ушул шаарга келип, бир бөлмөлүү квартирасын саткан. Анан алган акчасы менен каткан акчасын бириктирип туруп, ушул заңкыраган үйдү алган. Пенсиясы өлбөгөндөй оокатка жетчү. Бирок жалгыздыктын айынан баягы өзү өлтүрүп, этин жеген бир колу жок аялды көп эстечү. Кээде ошол аял түшүнө кирип кыйнап чыкчу. Ойгонуп алып, өзү да ошондой киши жегичке туш болуп,
бирөөнө жем болчудай сезе берчү. Коронун тосмосун бийиктетип, оңой менен киши кире алгыстай кылып жасады. Дарбазасын капкалың темирден салдырып, 4 кулпу менен бекилме кылды. Чоң чүйдүн арт жагындагы чакан 2ден бөлмөлүү времянкага квартирант кирип алды. Бирок тилекке каршы квартиранттар көп турчу эмес. Кантип көпкө турсун? Кемпир өзү ачып, өзү бекитип турса, анын үстүнө квартиранттардын үйүнө башкалар кирбешин талап кылчу. А бир жолу таптакыр эле квартирант таппай койду. Күнү түнү баягы коркунучтар жанын жаялдырбай атты. Ошентип жашап атып, бир күнү бир нерсе ойлоп таба койду. Ал кабанак чоң ит багып алуу болчу. Айткандай, ит базарга барып, килейген чоң иттин тукуму деген бир күчүктү сатып алды. Үйүнө алып келер менен чынжыр байлады. Каргы тагып, бир маал гана коронун ичине эркин кое берчү. Сыртка чыкчу эмес. Мурунку жалгыздыкка караганда азыр жакшы болуп калды. Себеби ал ит менен кадимки кишидей сүйлөшчү болду. Ал түгүл кээде түнкүсүн уктаган бөлмөсүнө жаткырып койчу. Кемпир айбанчылык кылды. 70ке таяп калса да жасанып боенуп алса, жап-жаш келиндей болуп калчу. Ошентип жасанып алып, пенсиясын алып келген бир күнү көчөдөн 2-3 кемпир болуп самогон ичишкен. Эмнегедир өзү да бир шише самогон алганда үйгө келген. Куурмач тамак жасап алып, улам самогондон ичип отурган. Бир убакта туалетке барып келатып, ит тагытып койду. Ал дөбөт бат эле чоңоюп, торпоктой болуп калган. Ары бери чуркап, оюн салып жүрүп бир убакта үйгө кирип барган. Жайкы убактын ысыгынан улам эшиктер ачык эле. Кемпир адатынча ар кайсыны сүйлөнүп атып токтоно албай кетти. Мээсин удургуткан бир сезим келип туруп алды. Аял менен дөбөттүн байланышы болорлугу жөнүндө угуп калганы бар эле. Бир маалда дөбөттү сылап сыйпап кирди. Самогондон стаканга дагы толтура куюп алды да өзүнчө Кудайдан кечирим сурап, кооранып алды. Тынбай ичип жиберди. Мурун эле кызып калган неменин көзү ала чакмактап, бир гана сезим көз алдына тартылып, ошол гана жанын бейишке сүйрөчүдөй сезип, баягы биринчи жолу Андрейге кучагын ачкандагы жалынгандай дөбөткө жалынып, жалбарып кирди. Ошол сезим бүт акылын башкарып алгансыды. Кантип энеден туума болуп чечинип атканын сезбей калды. Дөбөттү кантип сылап сыйпап көндүрүп атканы мээсине сакталбай калды. Качан гана эсине келип, көзүн ачканда жерге кирип кете жаздады. Жылаңаш жаткан. Башын көтөрө берип, ого өтөр жанынан түңүлө түштү. Себеби жан киргенсип, өйдө болуп келатканда кыныгалып алган дөбөт секирип жабышып кирди. Бардык ит кылыгын бирөө көрүп койгонсоп, уялганыбы же айтор болгон үн менен чаңырып ийди. Жогол акмак! Тилекке каршы дөбөт качып кеткендин ордуна ырылдап, жара тартчудай болуп кетти. Ой, акмак башым-ай, ит болгон турбаймынбы? Ит болупмун, деп кыйкырып алган менен иттен коркконунанбы, же биротоло баары бир болуп калганбы, көзүнөн тынбай куюлган жашын кайра-кайра арчый туруп берди. Ошол бойдон кемпир менен дөбөт эрди катындай болуп калды. Ошол үчүн баягында эркин менен кемпир көпкө чейин самогон ичип, көптөн кийин чыккан эркинди баса калган. Айбанда болсо кызганычы арта түшсө керек. Бир жолу капыстан кишинин этин жеп калды. Бир күнү коңгуроо шыңгырап калганынан ачса, бир аял туруптур. Квартира издеп жүргөн экен. Кемпир ичинен кудуңдап, арзаныраак айтты эле, аял макул болуп, ошол эле күнү көчүп келген. Бир аз эле оокаты бар экен. Башка жактан келген неме экенин айткан. Күнүгө жумуш издеп чыгып, кемпир аз да болсо пенсияга тыгынчык болоруна сүйүнүп калган. Аңгыча 3-4 күн өтүп кеткен. Бир жолу түн ичинде аялдын кыйкырыгы кемпирдин кулагына шак этти. Адатынча түндүн бир маалында дөбөт тагытып койгон. Жүрөгү болк эте, төшөгүнөн атып туруп сыртка чыкты. Үй айлана берип, көргөн көзүнө ишенбей, бир саамга жалдырап туруп калды. Анткени времянканын ооз жагында шалактап, эсинен танган аялды килейген дөбөт кадимки кишичесинен кучактап алып, Кудай бетин көрсөтпөсүн. Кемпир эсине келе кыйкырып жиберди. Колуна таш урунган экен, итти бир чапты эле аялды таштай калып четке чыга берди. Байкуш аял түндүн бир маалында сырттагы жарыкты күйгүзүп туалетке чыкса керек. Ошол маалда бош жүргөн дөбөт жука кийимчен аялды баса калган окшойт. Кемпир чуркап барып, аялдын башын көтөрө калды. Мойну ылдый, жошолоңгон канды көрүп, коркуп кетти. Жарыкта даана көрүнүп турган. Аялдын кекиртеги жулунуп калган. Кемпир канчалык силкилдеткен менен аял ичак жан берген. Козголгон жок. Ай акмак! Бөөдөдөн бөөдө дагы кылмышка кириптер кылдыңбы я? Сени акмак! Кайдан да сени бага койдум эле, деп кобуранган кемпир корунуп, жата калган иттин каргысынан ала чынжырга бекитти. Эмне кылам эми?
Кандай күнгө кабылттың мени? Итсиң да итсиң. Чебеленген кемпир бир топко чейин эмне кыларын билбей ары бери басып жүрдү. Акыры өлүктү жик билгизбей жоготуштун амалын таап алгансыды да үйгө кирди да бычак көтөрүп чыкты. Складынан мүшөк алып келди. Аялдын ич кийимин айрып ыргытып жиберип, кескилеп санын сан колун кол кылып кирди. Баарын мүшөккө салган менен ошол бойдон көтөрө албай койду да эми этин сөөктөн ажыратып чарага сала баштады. Тээ түндүн бир маалында аялдын буту колу баш сөөктөрүн мүшөккө салып көтөрүп алып бир жакка жөнөдү. Колунда күрөк ээн талаага алып барып көм салды. Ошондон баштап 10 күндөн ашык аялдын этин чала бышырып жеп жүрдү. Ошентип унутуп калган 30 жылдан кийин кайрадан кишинин этин жей баштаган. Анан бир жолу тигинтип, жасана кийинип көчөгө чыгып баратканда Эркин жолугуп калганда квартира сурап. Эркинди квартирант кылып кийирген кезде дагы бир кызды кийирип албады беле. Аны да өлтүрүп жеп, айтор эси дартынын баары киши жеш керек болуп калган. Эми бир топтон бери кайрадан көксөсү күчөп чыкты. Унуткансып калат деле, капысынан эстеп алып, кыжаалат болуп кирет. Андайда итти чынжыргап бекем бекитип салып, өзү үйдүн ичинде аркы терке баса берет. Эркин билип калды. Эркин баягы балалуу келинди куткарып калгандан бери кемпирден бир нерсени шекшей баштады. Ошого жараша аңдып калды. Чындап эле иттин бошонуп кеткенине бир ишенип, бир ишенбей жүрдү. Ишенбегени дөбөт менен кемпирдин же кемпирдин кызынын байланышы бар деген жоромол эле. Демек, ит тигилерге андай мамиле кылып жүргөн болсо, анда тигил аялга көз артып, кемпирге ээ бербей бошонуп чыгары туурулуу иш болчу. Антайын десе, ит келиндин жамынган журканын тытмалап атса, эмне үчүн баланы көтөрүп качып бараткан деген ойго берилет. Ошондон бери баягыдай зың-кыя кийинип, аябай боенгон кемпирдин кызы көрүнбөй калды. А кемпир болсо ого өтөр жоолугун түшүрө салынып, үн сөзсүз Эркинге дарбазаны ачып берет. Кудайа тобо. Ошондон бери ал түгүл дөбөт да күнөөлүү немедей. Эркинден көзүн ала качкансып, Эркинди көргөндө тетирип урулуп жатып алчу болду. Бир күнү соодасы жакшы болгон Эркин эрте жыйнады товарын. Колунда азык-түлүк, эч нерсе деле оюнда жок. Көнгөн адатынча басып келаткан. Алды жагында баштык көтөргөн аял кетип бараткан. Аңгыча теңеле түштү. Катар басып баратып, тигил аялды карай калып, шашып учурашты. Саламатсызбы? Сиз экениңизди билбей эле. Тигил аял эмнегедир башы ийкеген болуп, бир кызарып, бир бозоруп алды. Бир топко үнсүз катар басышты. Эркин аялдын баштыгын колуна алып, көтөрүп алды. Көрүнбөйсүз деген Эркин атайын сөз чыгарткысы келип баштады. Аял ойлуу басып бараткан экен, чочуп кетти. Эмне дейсиң? Менби? Тиги базардан эле, деп баш аягы жок сүйлөп алды. Бир убакта ментте. Квартирант келин кеттиби? Кетти. Анан кантип кетпесин? Деген Эркин жүрөгүн түшүрүп алсаңар дөбөт менен деген сөздү айтпай токтоп калды. Чын эле, ошондо дөбөт колуман жулунуп качпадыбы? Дагы жакшы сен келип калып. Болбосо ким билет эле. Байланып булуккан немеге эмне жин тийди билбейм. Андайда мага да эбирбей калат. Эркиндин оозу ачылып калгансыды. Көзүн кайра-кайра ирмегилей, уккан кулагына ишенбей кетти. Аялдын жүзүнө тигиле, анда сиз белеңиз. Мен эне деп ойлодум эле. Бирок чын эле эне эмес беле? Же сиз белеңиз, түшүнбөй да калдым, дебийди. Кемпир да эми гана эсине келе түшкөнсүдө. Жанатан бери бөөдө тантып алганын түшүндү. Эми кеч болуп калган. Жашырбай айта берүүнү туура көрдү. Мен сени билип калган экен десе, эми билип ал. Менин эч кандай энем жок. Үйдөгү бөкчөңдөгөн кемпир энем эмес эле өзүммүн. Сиз ушунчалык табышмактуу экенсиз, билбепмин. Эмне үчүн мынтип? Азыр айтканыңызга ишенбей турам. Анан ишенесиң. Өмүр бою эрге тийбеген баласыз бир бейбак деп таанып коюшпасын үчүн үйдө ушинтип кийинип алып атпаймынбы мен бейбак? Деген аялдын көзүнөн жаш тегерине түштү. Ошол бойдон экөө тең үнсүз үйгө жетишти. Дарбазадан биринчи кирген аялга эркелеген дөбөт Эркин кирип келатканын көрүп туруп калды. Ал түгөл кайра ары бурулуп кетти. Өмүрүм мынабу менен алышып жүрүп өтмөй болбодубу? Деген аялдын үнү кардыгып, жашка мууна түшкөнсүдө. Азыр туруп тур, деп койду да үйдүн эшигиндеги кулпуну ачып кирип кетти. Бат эле кайра чыкты. Бул сапар баягы бөкчөйгөн карыган кемпир эле, колунда таяк, көнүмүш адаты менен бөжөңдөп, Эркиндин жанына келип, өйдө түп-түз болуп тура калды. Бөжөңдөгөн кемпирдин кызы экенине эми ишенген Эркиндин бир чети күлкүсү келип кетти.
Өң башыңыз деле жакшы, кары кемпирдей көрүнбөйсүз. Анан ушул эле кейпиңиз менен жүрө берсеңиз болмок. Бөкчөйгөн кемпирге айланбай эле, деди Эркин күлкүсүн араңтыя. Балам, билбейсиң да менин сырымды. Маңдайыма ушуну жазып коюптур. Эмне кылмакмын? Деген кемпир оор үшкүрүнүп сөзүн улады. Андан көрө квартираны тапсаң боло. Карыганда кийим кийбесем да кененирээк ичип жеш керек эле. Анан мынабу ач өзөктү өттү да багыш керек. Бир эле күнү чала тамактанып калса, тим эле жулунуп калат, кишини кошо жечүдөй болуп. Эркин угуп туруп бир чети боору ооруп кетсе, бир чети баягынкы окуяны эстеп кыжыры келе түшкөнсү да. Тапканда баягынкыдөй этиңиз жулмалап отурса, бөөдө бирөөнүн убалына калмак белем, деди эле кемпир Эркиндин бутуна чөгөлөй калчудай чебиленип ийди. Жок Эркин, экинчи андайга жол бербейм. Өлүп кетсин. Эми мынабу дөбөттү бошотпойм. Бошотсом да кородо киши жокто бошотом. Иш кылып мага квартирант болсо эле болду. Караштырып көрсөң. Эркин ыргылжың болоон чукты. Дарбазага да жазып илип коюңуз. Мен да караштырып көрөйүн. Өзүң билесиң да, үй бүлөлүүнүн кереги жок. Бойдок эркектерди да кабыл албайм. Кыз келиндер, айрыкча жалгыз бойлуулар болсо андан жакшы. Эже, бойдок кыз келин келсе, мени сүйлөштүрбөй салат экенсиз, баягыдай. Жок, эми сүйлөштүрөм. Болгону тынчтыкты, тазалыкты сүйөм. Киши көбөйсө эле тынчтык кетип, булганыч боло баштайт эмеспи? Ошондуктан анан Эркин, сенден абдан суранам. Мени эже дебей, эне эле дей берчи. Баламдай көрүп калдым сени, макулсуңбу? Болуптур, деген Эркин үйүн көздөй басып кетти. Эркинге Кудай берди. Кечке мончого түшүп тамак жасап аткан Эркин аңгыча эшик аста чертилди. Кемпир экенин сезип, эшикти ачты. Таң кала түштү. Маңдайында баягы бөкчөйгөн кемпир жок. Баягы упа себинген аял турат. Көчөгө чыкчудай кийинип алган. Колунда баштык бар. Эркинчик, мени кечирип койчу. Көрүнүшүмө да таң калба. Жанагы сен менен сүйлөшкөндөн бери аябай ойлондум. Акыры сеники туура экен деп чечтим. Мындан кийин тың туруп, жөн эле кемпирдин кийимин кийбей эле коеюнчу дедим. Экинчи эскириги жеткен бозоргон чапанды кийбейм деп отко жагып салдым. Атайын базарга барып келдим. Анча мынча болсо да сени уулумдай көрүп, уулум менен сүйлөшүп отургандай сүйлөшүп, коурашып отургум келди. Анын үстүнө бир маанилүү иш жөнүндө кеңешейин деп атам. Ошон үчүн үйүңө конокко келдим, кийирсең, деп мукактана сүйлөп атты кемпир. Эркин адегенде унчукпай калды. Бирок кыргыздагы меймандостук сапаты жеңе түштү. Ичинде каалабай турса да аргасыз абалда кириңиз, кийирбей коймок белем, деди. Өзүнө карап жакындап жасап жаткан тамагы даяр болуп калган. Столун даярдап кирди. Кемпир баштыгынан арак, салат, жер жемиш алып чыкты. Айтор заматта столдун үстү жайнап калды. Кемпир Эркинден суробай эле идиш алып, арактан 2 бөлүп койду. Мен ичпей эле коеюнчу. Баягы сиз менен самогон ичкенде ооруп, кусуп атып өлүп кала таштагам. Ошол бойдон иче да элекмин. Кыйналып калат экенмин. Балам, ич деп кыйнабайм деле. Бирок атайын арак алып келгем. Бир маанилүү ишти сүйлөшөйүн деп. Ошон үчүн кичинеден ичип коюп отурбасаң болбойт. Эмне маанилүү иш эле, деп сурап ийди Эркин. Ою алда кайда кетти. Эң биринчи ойлогону эле Кудай уруп бу кемпир мени күйөө кылып алгысы келип аткан жокпу? Ити менен эрмектешип жүргөн неме ага барса барат. Же менин сырымды билип калдың, ушунчаңда чыгып кет дегени атабы? Балким деп ойлоп алды. Ошол санаркаган боюнча кемпирден кийин өзү да аракты тартып ийди. Бат эле денеси жибип чыкты. А кемпир аргайсына сүйлөмүш болгон менен бир нерсени айта албай атты. Улам баштайын деп келип эле токтоп калат. Бир убакта чыгынды окшойт. Минтип баштады. Эми Эркинчик, маанилүү иш мындай. Мен ушуну ойлой берип эзилип бүттүм. Эртедир кечтир баары бир өлүм мага да келет да. Мен бейбакта бала эле болсочу. Же бир карманар ини сиңдим болсо эмне? Кокус көзүм өтүп кетсе, мына бул заңгыраган коро жайлуу үй эмне болот? Кимге калат? Жөн эле тонолуп кетет деп ойлойм. Болбосо бир көпөсээлик кылып алат да. Мына, ансыз деле качан өлөт дегенсеп кошуналарым аңдып эле турат. Бир чети ошон үчүн кемпирдин кызы болуп чыкчумун дарбазадан. Өлөсөлү болгон карыган кемпирдин эч нерсеси жок экен деп көз ачпасын дегеним. Көз мөтмөк түгүл төшөк таянып жатып калсам, мени ким өйдө тургузуп, ким оозума суу тамчылатат. Анда эле бөөдө таланып жок болорум бышык. Ошон үчүн эгер сен туура көрсөң, албетте каршы болбойт болушуң керек. Мен сенин жаш болсоң да адамгерчилигиң жогору экенин байкап жүрөм. Коолук шумдугуң жок, жакшы бала экенсиң. Ошондой сапатың менен мага жактың.
Ошон үчүн сени өз баламдай, ал түгүл андан да артык сезип баратам. Ойлоп отуруп, жыгылып калсам жөрөк боло калар бекен, ачка калсам суу тамызаар беле деген ой менен ошондойго сени гана ыраа көргөн үчүн сени менен сүйлөшөйүн деп атам. Же каршысыңбы? Карабай кетесиңби сен дагы? Айтсаң? Эркин муну күткөн эмес, карбаластай түштү. Эне, мен сизге кантип жардам бербейин? Кантип эле сизди таштап баса берем? Ооруп калган болсоңуз баса албасаңыз дейли. Кайсы бети менен көрүп туруп басып кетем. Эч качан андай болбойт эне. Мен деле качанга чейин ушинтип квартиралап, талаалап жашарымды ким билет? Үйлөнүп жайланышым керек. Балким айылыма кетем, болбосо Бишкегиме кетермин. Бирок ошондой болгуча сизди карабай койбосмун. 80ге чыгып келатасыз да, 50-60тагы аялдай болуп турасыз. Азыр жашсыз. Сизге өлүмдү ойлоо эртелик кылат. Оорубай да жыгылбай деле коюңуз. Мени кечирип коюңуз, деп алды. Мен деле өлөйүн деп атат дейсиңби? Деги эле шашайын деген оюм жок. Бирок бүгүнкү менен эртеңкиге ким кепил боло алат? Балким туруп эле мүрт кетермин. Аныңыз чын дечи, бирок ошол Эркинчик. Мен сага айтайын дегеним, эгер мени көзүм өткөнчө энеңдей мамиле кылам деп убада берсең, анда сага уулум катары мына бул үйдө коро жайды мураска калтырам. Эмне дейсиз? Деген Эркин уккан кулагына ишенбей кетти. Чын айтам Эркинчик, жанагыдай убада берсең, анда нотариуска барып, кадимкидей күбөлөндүрүп коебуз. Ал күбөлүктө менин уулум катары үй жайымды Эркинге мураска бердим. Эркин эне катары менин көзүм өткөнчө багат деген жазуум болот. Ошентип үй сеники болот. Мен энеңдей, сен уулумдай болуп каласың. Негизги документ менин көзүм өткөндө гана сенин колуңа тиет. Кандай дейсиң? Деди кемпир. Эркин кемпирдин жүзүнө кайра тигиле дагы эле ишине албай атты. Келе со кемпир го. Кантип эле мага деген көз карашты эле. Макул десең эртең эле нотариуска барабыз. Ишен Эркинчик. Эркин дагы эле ишене албай аткан. Качан гана кемпир Эркинге үйүн мураска калтыргандыгы тууралуу нотариустан күбөлүк алышканда ишенди. Мына Эркинчик, үй меники. Мени энем дей берсең болот. Мен сага ишенип тамымды да, өзүмдү да тапшырып атам. Эми бир чети көңүлүм жайланып калды. Сен үйлөнөм десең, мага кеңешесиң, макулбу? Дагы бир жолу сенден өтүнүп суранам. Көзүм өткөнчө мени таштап кетпе. Таштабай калайын энеке, деби Эркин. Үйлүү болуп калганына кубанып, айылына кат жазып жиберди. Катта квартирамдын хозяйкасы мага үйүн мураска калтырып атат. Кийин ушул үйдөн үйлөнөм. Чоң тоюма силерди келип алып кетем деген жазуу бар болчу. Эркин өзүн кожоюн сезип калды. Кемпир өлсө буйрса үй мага калат. Кудай айткандай болду да. Андан көрө кемпирди таарынтпай көзүн карап турайын. Атайым мага ишенип атса, квартирант да табыш керек. Менден болсо квартиранын акчасын албайм деп койду. Бирок калыстык болбойт го. Азык-түлүктөрдөн алып келип берип туруш керек деген ойлорго берилген Эркин өзүн кожоюн сезип калды. Квартирант издей баштады. Эркин соода кылып отурган орунунан 3-4 орун ылдый бир келин соода кылып отурганын байкачу. Ал келиндин сулуулугу Эркиндин оюна кетчү эмес. Адегенде келиндин күйөөсү бар экенин байкаган. Күйөөсү экөө соода кылчу. Бирок күйөөсү экөө кыжыңдашып атканын көп көрчү. Сулуунун бактысы тайкы болот деген чын го. Карасаң, ушунчалык мөлтүрөп, жутуу ичидей болгон татына кызга кара дөөдөй болгон ырайы суу керекектин туш болуп калганын. Күйөөсү өрөй кызганып эле урша берет окшойт. Байкуш келин жашта тийип алыптыр. Күйөөсү жанына келгенде эле кабагына кар жаап калат. Болбосо тим эле көктөгү айдай гана болуп турат го чиркин, деп тамшанып алчу. Кийинчерээк келин жалгыз жүргөнүн көрүп, күйөөсү бир жакка, балким айылына кеткен го деп ойлоп калган. Кыргызстандан келишкендер болчу. Убактылуу квартирада турушары белгилүү эле. Эркин бүгүн дагы квартира берилет деген жазуусу бар кагазды бир жерине илип коюп отурган. Аңгыча бир көргөндө ичи тызылдай калчу баягы келин маңдайына басып келди. Аттарын мурун эле билишет эле. Сулуу келин Эркинге минтти. Эркин, такай эле квартира берилет деген кагазды илип каласың да, кожоюндарың берип атабы же үй алдыңбы? Келиндин минтип кайрыларын күтпөгөн Эркин апкарый түштү. Бат эле өзүн колго ала, бир чети тамашага чалып, күлөп ага минтти. Үйлүү болгом. Гуля эжекеси, өрлүктөп барат белеңиз. Өрлүктөп деле барабыз, деп жылмая сүйлөдү тиги келин. Бирок урттарын күлкү аралай түшкөн менен көздөрүндө муң бар эле. Аны байкаган Эркин өзүн токтоо кармап калды. Келинге суроолук тигилди. Ал келин да муңайып унчукту. Чын эле айтсаң, эмне квартира берилген атат? Эмне квартира берилген атат? Сен турган жерден да, мен өзүм эле чыгат элем, эгер ылайыктуу болсо.
жалгыз чыгат белеңиз эжекеси? Жалгыз эле. Эмнеге анчалык? Күйөөмдү сурагың келип атат го. Ал айылга кеткен. Биротолобу? Анан эмне? Сизди кантип жалгыз калтырды? Биротоло ажыраштык. Ой, кечиресиз. Мен тамашалап атат экен деп. Ошол. Эми айтпайсыңбы алдагы квартира жөнүндө? Мындай. Деген Эркин эмнегедир мукактанып калды. Бир чети бир жерде соода кылган келин болсо, мен кийирип койсом, кирип чыга албай жүрсө, кайда алып келгенсиң деп токоналат кылып жүрбөсүн деген ойго кете түштү. Ошол үчүн минтип кирди. Ал үйдүн хозяйкасы бир кемпир, килейгенде өтү бар. 4 кулпу менен бекитет эшикте. Өзү гана ачып берип турат. Үйүңө киши келишин сүйбөйт. Иши кылса эркин кирип чыга албай каласың. Болбосо квартирасы жакшы. Кире бериште кичине бөлмө, анан дагы бир бөлмө бар. Келин ого өтер кызыга түшкөнсү да. Жакшы экен. Үстүңө башка кишинин киргенинин эмне кереги бар? Мага так ошонусу жагат. Көрсөтпөйсүңбү? Кечинде жумуштан кийин мени менен барсаңыз көрөсүз. Кечке чейин күтүп отургум келбей турат. Берчи адресин, көрүп келейин. Жакса бүгүн эле көчүп барам. Көчкөнүм эмне? Бир салаар журканым менен идиш аягым эле да. Көрсөңүз көрүп көрүңүз. Деген Эркин адрести берип, кандай барышты түшүндүрүп айтып берди. А тиги келин шашып бушуп товарын жыйнады да, Эркинге кайра келип кулагына шыбырай сүйлөдү. Кокус жанагычы, менин күйөөм келип калса, мени сураса билбейм деп кой. Эми сенден деле сурабайт болуш керек, макулбу? Макул. Деген Эркин тиги келиндин жашыруун, жалгыз чыгып атканына ар кайсыны жоромолдогон бойдон отуруп калды. Жаңы кошунасы жагып калды. Эркин товарын жыйнап адатынча үйгө жөө келди. Жылдыз толуп калган маал болуп калган. Дарбазанын коңгуроосун басты. Аңгыча адаттагыдай эле короонун свети күйүп, кемпирдин шыңгыратып кулпларды ачып атканы байкалды. Эркин ооз ача электе эле кемпир сөз баштады. Сенден бир келин адрести алды беле? Ооба. Ырас кылган турбайсыңбы? Көчүп келди. Сени менен базарда чогуу отуруп соода кылабыз дегендей кылдыбы? Эми чогуу болгондо ал өзүнчө орунда өзүнүн товарын сатат. Мен өзүмдүн ордумда өзүмдүн товарымды сатам. Биздин байланышыбыз деле жок. Деген Эркин актанган сыбийди. Түшүндүм. Ал менден өтүнүч кылды го. Анын биякта жашап атканын эч кимге айтпашым да. Сага да ошентти беле? Ошондой айткан. Ошондой айтса жакшы болгон турбайбы? Эч кимге айтпа биякта жашап атканын. Күйөөм билбесин деп атпайбы, Күйөөсү менен эмнеге ажырашып атыптыр? Эне ишенсеңиз, бул киши жөнүндө эч нерсе билбейм. Бир гана күйөөсү экөө соода кылып атканын көрчүмүн. Күйөөсү экөө көп урушчу, ошол. Ушу акыркы күндөрү эле жалгыз жүрүп калган. Анан бүгүн эле квартира сурап келип калды. Анда жакшы экен. Ошол билбеген бойдон калыш керек. Антпесе түшүндүңбү? Сен аны менен сый гана болушуң керек. Кокус эркектик кылып жакындашып, жандап жүрбө. Сен жаш кыз алышың керек да, туурабы? Коюңузчу. Мен эмнеге жандамак элем? Деп алган Эркин, бирок сулуу келиндин элеси көз алдына тартыла түшүп, денеси дүрт эте түшкөнсө да, бирок кемпирдин кыйытып атканын түшүндү. Баягыда Эркин жаңы киргенде да бат эле кетип калган кыз менен сүйлөшүүнү да тыюу салбады беле. Бир эле жолу сүйлөшө койсо кетип калган. Эмне үчүн экенин өзү да түшүнбөгөн бойдон калган. Азыр болсо жаңы келген келин менен жакындабоону атайын айтып атканын түшүндү. Ичинен көрөбүз да деп ойлоп койду. Ошол бойдон Эркин эртеси гана базардан жолукту ал келинге. Сулуу келин адатынча товарын жайып, жайма-жай отуруп калганда өзүнүкүн да жайып болгон Эркин басып барды. Тиги келин таптакыр суз кабыл алды. Саламатсызбы? Кошуна болуп бардыңыз. Келин аста башын ийкеп койду. Бир сатып алуучу келип калды эле, аны менен алаксып кетти. Дагы сүйлөшкүсү келген Эркин тиктеп туруп калды. Аңгыча бошой түшкөн келин Эркинди карап: "Эмне болду? Жайынча элеби?" деди. "Жайынча эле. Кошуна болуп барсаңыз, анан ошол жөнүндө сүйлөшөйүн деп эле." Эркин: "Кече айтпадым беле? Менин кайда жүргөнүмдү эч ким билбесин. Ансыз деле кошуна эмеспизби? Экөөбүз мурун кандай болсок ошондой эле болгонубуз оң. Тарынбай, деди келин шыбырай сүйлөп. Ошол бойдон дагы кайдыгер немедей товарын кармалап калды. Шымшык кемпир муну да ойда такалап, мени менен мамиле түзбөшүмдү катуу эскерткен экен да. Болуптур. Бирок жакшы келин экен. Мени менен тең эле го. Балким кичине улуурактыр. Баса күйөөсү менен ажырашып аткан неме мени менен ымала түзгөндөн коркуп атса керек. Дарек дайынын билдиргиси келбей атат да, деп ойлоп койду. Шыл кыйган бойдон кайра ордуна келди да товарын сатып отуруп калды.
Эркин эмне кыларын билбей жүрдү. Башкаларга кошулбай жалгыздап жүргөнгөбү, кыздар менен таанышууга аракет кылган үчүнбү Айтор Эркин кыздар менен дос күтпөгөн. А бул сапар сулуу келин Эркиндин эси дартын билип алды. Бир жолу базардан кафеге обед кылалы деп чакырды эле макул болбой койду. Ал эми кечкисин чогуу кеткенге таптакыр эле каршы болуп туруп алды. Ошон үчүн сулуу келинди күндүз гана базардан көрчү болду. Аны көргөн сайын дене бою буулугуп кетет. Жок дегенде эле коңгуроо добуштуу күлкүсүн, жагымдуу үнүн уккусу келе берет. Кээде орундугуна арта салынып алып, сулуу келинди карай берер эле. Аны байкаган сулуу келин жашына калчу. Түн ичинде канча жолу эшигине келди. Жакшы эле эшиктин туткасын кармайт. Ал түгөл тартып көрөт. Ачык болсо кирип кетет беле. Бектигинен такылдатканы барып, кайра токтоп калат. Айтор жанын коерго жер таппай жүрдү. Эркин бир күнү. Эркин канча жолу түн ичинде сулуу келиндин терезесине барбады. Ар дайым туюкталып, жабылып болор эле. Терезе парданын ичинен эч нерсе көрүнчү эмес. Барарын барып алып, башка чапкан немедей кайра тартчу. Өз менен өзү эзилип, кээде уктабай чыкчу болду. Бул сапардагы төшөгүн салып коюп, эшикке чыкты. Туалетке баратып, эки жакты карап алды да, бөкчөңдөй басып отуруп, сулуу келиндин терезесине жетти. Бул сапар терезенин пардасынын бир кычыгы ачык бойдон калыптыр. Шыкалап көрүп, терезеге жабыша түштү. Жеңил ич кийимчен сулуу келин телевизор көрүп отурат. Эркин олтурган неменин этек жеңи кымтылбай ачык болчу. Баары бир эркек эмеспи? Эркин шилекейин кылк жутуп алгансы да, көрүп коет менен иши жок. Ого бетер жабышып калды. Аңгыча айткандай эле сезе калдыбы, сулуу келиндин көздөрү Эркинге кадала түштү. Кабагын бүркөй түшүп, ачуулана карап калды. Эркин башын тартып кетүүгө үлгүрбөй калды. Ошол бойдон тиктеп туруп алды. Ал түгүл ачпайсыңбы дегендей эшик жактыда жаңдап алганын билбей калды. Ошондо гана сулуу келин ордунан туруп, терезеге чукул келди. Эмнегедир жанагы ачуулуу жүзү жоголо түштү. Уртундагы уячаларын пайда кыла жылмайып да алды. Болбойт дегендей башын чайкап койду. Дагы бир жолу жылмая карап, парданын ачык жерин бүтөп койду. Арманда калган Эркин шалдайып туруп калды бир саамга. Качан гана түңүлгөндө илки басып жөнөдү. Туалетке барып, кайра келип, үйүнүн эшигин тарта бергенде караңгы жактан мындай үн чыкты. Эркин, токто. Эркин адегенде эч нерсе түшүнбөй, сулуу келин чакырып аткандай сезе түштү. Шак кылчайып карай берип гана шаабай суу ичти. Ары жакта кемпир турган. Бери кел, деди. Эркин уурусун карматканын сезип, башын жерге сала басып барды. Эркин, мен сага эмне дедим эле? Эмне үчүн терезесинен аңдып жүрөсүң? Деди ачуулуу шыбырай сүйлөп. Шылкыйып жер тиктеген Эркин, кечир коюңузчу, деди. Кемпир бир саамга тиктеп туруп, дагы шыбырай сүйлөдү. Мен сага ишенип жүрөм го Эркин. Анан ушинтип бойдок келиндерди аңдып жүргөнүң кантип болсун? Эгер ошончолук эле чыдабай жүрсөң, же сүйлөшкөн кызың бар болсо, үйлөнгүң келип атса айт. Анда эми экинчи ушундайыңды көрбөйүн. Эртеси базарга барган Эркин сулуу келинден жашынып жүрдү. Бир маалда таң атканча уктай албай чыккан неме үргүлөп олтурган. Маңдайына бирөө келип, ууру, деди. Эркиндин көзү умачтай ачыла түштү. Ордунан атып турду. Өзүн коерго жер таппай кеткенси да. Маңдайында жаркыраган кабагы менен күлүп жайнап, сулуу келин турган. Бети башы кыпкызыл болуп кеткен Эркиндин оозуна кеп кирбей калды. Сулуу келин түшүндү окшойт. Акырын эңкейе шыбырай минтти. Түнкү саат 11ден кийин эшик ачык болот. Ошондо келе шыкалабай. Ошол бойдон үн чыкпай басып кетти. Эркиндин ою уйгу туйгу болуп жүрдү кечке. Бир чети сулуу келиндин чакырыгы канын бүргүтсө, экинчиден кемпир көзүнө элестеп, жанчылып атты. Түн да кирди. Уктай албай ооналактап жатты үйүндө. Убакыттын өтмөгү азапко чиркин. Тура турган болуп барып, көзүнө кемпир тартыла түшөт деле жатып калат. Ошентип атып бир убакта уктап калды. Көзүн ачканда таң агарып калган. Араң кыймылдап чай ичкен болду да, кемпирге эшикти ачтырып алып, илки басып базарга барды. Базардагы көпчүлүк эл эчак товарын жайып, соодага өтүп калган. Эркин дагы күйпөлөктөп товарын жайып атты. Көз кыйыгы менен карап, сулуу келин да улам карап атканын байкады. Бир маалда капысынан сулуу келинге көзү кадала түштү. Ал да карап туруптур. Эркинди сүзүлө карап, көзү менен таарынганын билгизип койду. Эркин кечке көңүл кош жүрдү. Кечке саткан товарынан калганын жыйнады да, үйүн көздөй көтөрүп жөнөдү. Бул маал эрте эле убакыт болчу. Үйгө келип коңгуроону басып атып тажады. Кемпирдин үйдө жок экенин сезип,
ары бери басып турду да бир маалда дарбазага жабышты. Эптеп тырмышып атып, дарбазадан ашып түштү. Үйүнө кирип эле диванга кулады. Кемпир бир кичинекей баланы алып кирди. Катуу уктап кетиптир. Эмнегедир ойгонуп кетти. Керилип чоюлуп, көзүн ушалап сыртка чыкты. Дарбазанын ачылып жатканын байкап, ичак киргенимди айтып коеюн дегенчелик кылып, дарбазаны көздөй басты. Аңгыча дарбазанын калиткасы ачылып, кемпир кирип келди. Эркинди көрө калып, көзү алая түштү. Туттуккан немедей бир саамга үнсүз туруп калды. Анан өзүнө келе түшкөндөй: "Ой, сен кайдан? Качан пайда болуп калдың? Кантип кирдиң?" деп суроо үстүнө суроо жаадырып алды. "Келсем, сиз жок экенсиз. Анан эптеп атып дарбазадан кирдим" деген Эркин кемпирдин колтугундагы неменин кыймылдап кеткенин байкады. Ал түгүл баланын үнү чыкты. Кемпирдин чыйпыйы чыгып, карбаластап кетти. Баланы колтуктан түшүрүп, актангандай минтти. "Базарга баргам. Анан тиги кошунам жабышып болбойт, баламды карай тур деп. Базарга эле барып келем деген. Жок, үйүндө күтүп атып чарчаганда алып келдим. Анан өзү келип алып кетет да, болбосо жеткирип берем." Бала тамтуң баскан 1-2 жаштагы бала эле. Кыңкыстаган менен ыйлаган жок. Элеңдеп эки жакты карайт. Кемпир баланы коюп койгон боюнча дарбазасын бекитип кирген кезде арс эткен дөбөт жеп ичүүдөй болуп, баланы жыттагылап кирди. Ошондо гана бала ыйлай баштады. Эркин көтөрүп ала койду эле, кемпир келип колунан жулуп алгансыды. Анан Эркинге карап: "Сен эмне эрте келдиң?" деди. "Эрте жыйыштырдым. Мончого түшүп алайын дедим. Эртең айылга кетем го." Эмнеге?" "Ошо. Айылга же Бишкекке барып 10 чакты күн жүрүп келейинчи. Ата-энеме акча алып барып берсемби деп атам", деди Эркин. Кемпир ошол бойдон үнсүз, дикилдей басып үйүнө кирип кетти. Ою бир ордунда болбой аткан Эркин кайра басты. Мончого барып түшүп келүүнү ойлоду. Самын сүргүсүн алып чыгып, тамдын бурчундагы такай чыгып кетерде басчу коңгуроосунун кнопкасын басты. Кемпир атып чыгып: "Дагы эмне болуп кетти?" деп кыйкырып калды. "Шаардык мончого барып келейин дедим эле." "Ошол элеби?" деген кемпир кайра кирип, бат эле ачкычтарын алып чыкты да дарбазасын ачып берди. Кемпир баланы эмнеге алып келгенин, кемпир эмне деген шумдукту кылып атканын Эркин түшүнмөкпү. Мончого кетип калды. Эркин сүйгөн кызын чакырды. Эркин эртеси эле Бишкекке жөнөдү. Бишкекте бир күн болуп эле айылына жол тартты. Айылда 10 чакты күн болуп кайра Бишкекке келди. Бишкектен Замира деген айылдаш кызга кездешип калды. Замира Эркинден 2 класс ылдый окуучу. Мектепте жүргөндө эле Замира татынакай кыз эле. Эркин экөө деле жакшы тааныш болчу. Эркин жактырып да калган. Бирок батын албай жүрүп, окууну бүтүп кеткен. Эми капысынан жолукканда эле шынарлап калды. Замира техникумду окуп, жумушу жок жүрүптүр. Эмнегедир экөө ынак болуп кетти. Кантип убакыт өтүп атканы билинбей, 15 күндөй бирге болушту. Замира эжесинин үйүндө турат экен. Эркин аны кечинде жеткирип коет. Кээде таң атканча эле басып жүрүшчү болду. Акыры Эркин Замираны алып кетүүнү ойлоп, эптеп Замираны көндүрдү. Бир күнү поездге отурушту да жөнөп кетишти. Эркиндин колтугуна кыналган Замира кез-кезде: "Эми канча калды? Качан жетебиз?" деп сурап коет. Өзүнчө түпөйүл болуп, санага батып келатканы белгилүү болчу. Эркиндин ою бул сапар тияктагы квартирада болуп атты. "Бир айдай жүрүп калдым биякта. Кемпир өлүп калган жокпу деги. Баарынан кызыгы үйүн мага мураска калтырганы болуп атпайбы? Бирок кемпир өтө эле тың. Азыр өлө койбойт го. Мени келинчек алып кел дечи эле. Жакшы кабыл алар бекен? Же 2 күн болбой кубалап чыгабы? Баса, сулуу келин эмне болду экен? Күйөөсү келди бекен? Кокусу ошол түнү ошол сулуу келин менен бирге болсом эмне болмок я? Балким ал келин да мени жактырып калса, анан баш кошолу десе эмне демекмин? Бир чети тура эле кылган экенмин. Бир күйөөдөн чыкканда мени аласың деп атамдар урушуп, балким кабыл албай коюшмак. Эмнеси болсо да Замираны таап алганым жакшы болду. Эми Замисиз жашай албайм. Ушунчалык алтындай кыз экен" деп ойлогон боюнча Эркин Замираны кысып койду. Замира таң калгансып, тегерек кара көздөрүн моймолжута карап койду. Эркиндин да ичи ысып кеттиби, Замиранын көздөрүнөн алмак салмак өп: "Алтыным десе, эмне карап койдуң?" деди. Сен эмне мени туруп эле кысып койдуң?" деди жылмайган Замира. Эми менин колуктум бар деп ойлоп келатпадым беле. Ошол үчүн ичим ысып кетип, кучагыма кысып ийген турбаймбы?" Эркиндин ушул сөзү таасир эттиби, болбосо мурунда ойлонуп келаткангабы айтор, Замира терезени карап ойго бата түштү. Сулуу кыз, сага ойлонуп калган жарашпайт экен" деген Эркин Замиранын чачынан сылай эрдинен өп койду.
Ошондо гана Эркиндин көздөрүнө тигиле Замира минтти. Эркин, мени колуктун дейсиң? Биздин ушул жакта чогуу жашап атканыбызды укса, ата энелерибиз кантер экен? Кантмек эле, кудуңдап эле сүйүнүшөт. Кантип эле? Мисалы менин апамдар мурун эле ак көчөгө кирип жолуксалын, карылардан бата ал, андан кийин гана никеңер кыйылат. Ошондо гана агарып көгөрөсүңөр дечи. Анан эми эмне дешет? Эмне дешмек эле, менин ата энемдер деле айтышы мүмкүн. Үстүбүзгө алып келип, көшөгөгө кийирип, ак жоолук салып, нике кыйдырып баш кошсоңор болмок деп. Азыр эмне, бүт эле ошентип үйлөнүп атыптырбы? Кийин кол кармашып, күлүп чайнап кирип барсак, кубала үйүшмөк беле. Билбейм деги Эркин, деген Замира муңайым карап койду. Кемпир Эркинди өз баласындай күлүп чайнап тосуп алды. Коңгуроону баскан эркиндер дарбазанын ачылышын күтүп калды. Аңгыча иш жактан ачкычтын шылдырагы бурап ачып жатканы угулду. Канча кулп айланайын, деп койду Замира. Бекемчеп, керек болсо бул менин үйүм. Аны сага кийин айтып берем, деп Эркин Замиранын кулагына шыбырап койду. Аңгыча калитка ачылып, кемпир көрүндү. Бир айга чукул жок болуп кеткен кеби кемпир Эркинге башкача көрүндү. Бети башы толуп, жашарып калган сыяктуу. Эмнегедир Замира Эркиндин колтугуна жабыша түштү. Саламатсызбы эне? Деп күлөп ага учурашты Эркин. Саламат. Акыры келдиңби Эркин? Бул жаракчылыкта барсыңбы деги? Бул жаракчылыкта барсыңбы деги? Санаркабаттым эле. Экинчи келбей коебу деп. Кантип келбей коеюн эне? Анын үстүнө биякта толтура табарым калса. Базардагы ордунду да арендага берип кеткем. Киргиле. Деген кемпир Замирага суроолуу карады. Бул кимиң деген көз караш. Аны сезе койгон Эркин Замираны ийинден кыса минтти. Бул сулуу менен таанышып коюңуз, келинчегим. Замира Эркинди бир карап алды. Качан үйлөндүк эле, эч нерсе боло электе эле келинчегим дей бересиңби деген суроолуу көз караш эле. Эркинчик, куттуктайм. Акыры келинчегиңди алып келген экенсиң да. Силер үчүн ар дайым эшигим ачык. Киргиле, кире койгула. Деген кемпир жол бошото берди. Кемпир кандай кабыл алар экен дегендей санаркап турган Эркин жеңилдей түштү. Колтугундагы Замираны алга кийирди эле. Дөбөттү көргөн Замира кайра Эркинге корголой түштү. Эркин адатынча дөбөт менен сүйлөшө кетти. Ой, кандай? Бул менин келинчегим. Таанышып кой. Аты Замира. Мындан кийин мени кандай көрсөң, менин хозяйкамды да ошондой көрүшүң керек. Ар дайым жакшы узатып, жакшы тосуп аласың, жарайбы? Кана, мени сагындыңбы? Колуңду берчи. Дөбөт түшүнгөнсүп кулагын жапыра эркелей Эркинге бир колун сунду. Бирок ошондо да Замираны кайра карап атты. Аңгыча азыр туруп тургула деген кемпир үйүн көздөй шашып бушуп жөнөдү. Үйүнө кирип бат эле нан, туз алып келди. Эркин менен Замирага ооз тийгизип, өзүнчө кобуранып, каалоо тилегин айтып атты. Андан кийин гана Эркин квартирасына өттү. Көз жүгүртүп көрүп, сулуу келиндин квартирасы бек турганын байкады. Сулуу келин базарда отурса керек, күйөөсү менен жараштуу экен, деп ойлонуп алды. Жаш түгөйлөрдүн бактылуу түнү болду. Замира киргенден кийин эле өз үйүндө оокат кылып, үй шыпырып, чаң сүртүп дегендей жөн отурбады. Кыймылдап, бир нерсе кылган менен көңүлү алагдуу болуп атканы белгилүү эле. Бир маалда Эркин жанына келип кучактап, алкымынан жыттап атканда Замира минтти. Эркин, эмнегедир коркуп турам. Эмнеден? Билбейм, иши кылса коркуп атам. Чыныңды айтчы, эмнеден коркуп атасың? Же бүгүнкү экөөбүздүн таттуу түнүбүздөнбү? Замиранын бети кызара түштү. Уялып кетип, бурула берейин дегенде Эркин кучагынан бошотпой дагы шыбырай сурады. Айтсаң, чын эле эмнеден коркуп атасың? Ошондо гана Замира Эркиндин көзүнө тигилип минтти. Мен келеси окшойм, эмне болуп кетти? Алтыным десе, чочутпачы. Билбейм деги. Экөөбүз 15 күн мурун эле сүйлөшүп жүрүп, анан кантип сени ээрчип баса бердим дейм да. Берекем десе, ошол элеби? 15 күндө айтасың, сыртынан бир көрүп эле ала качып, бактылуу жашап аткандар бар эмеспи? Анын үстүнө сен мектепте ак бантик чеңгезиңди эле жактырып жүрчүмүн деп атпаймынбы? Сага чала була тийишкеним менен чынында сөз айта албадым. Сени жүрөгүмдө сактаган бойдон мен армандаган кеткем. Ишенсең, менин тарынчаактыгымбы, же бир кызды бир кызга салыштырып тандай берген мүнөзүм бар эле. Ошол үчүнбү айтор бир да кыз менен сүйлөшүп көрбөпмүн. Бул сапар эмнегедир мени бир нерсе өз жериме жетеледи. Сүйүүм күтүп тургандай болду. Өзүмө өзүм ишенген эмедей, келинчектүү болчудай болуп эле жөнөп кеттим. Ошонумдун, ошол сезимимдин тууралыгын карабайсыңбы? Минтип сени кайрадан таап алдым. Экөөбүз бактылуу болобуз, алтыным.
Эмдиги жылы ушул малга чейин аябай иштеп алсак, анан кенен кийим кечек алып, акчалуу болуп барсак, эки жактын шарт-шаанисын кылабыз. Азыркы заманда шартка жараша иш кылбасак, курнамызга берилген эмне пайда? Ал дагы интип кабагыңды түйбөчү, Баары жакшы болот. Ырас, мынча баарына кайыл болуп баса бердикпи? Аракет кылышыбыз керек. Экөөлөп иштесек кайра жакшы болот. Сен соода кылып турасың, а мен бат-бат арзан товар ташып берип турсам, көрөсүң. Зами буюрса, бат эле акча топтоп алабыз. Кана, коркпой калдым деп койчу. Эркин Замиранын жагынан сылай өзүнө каратып, көздөрүнөн өп койду. Билбейм, жанагы кемпирдин көзү укмуштай жаман экен. Каректери айрыкча коркунучтуу сезилди. Койчу, караган кемпирден көрүнгөн нерсени шекший бербей. Караганда көз отунун нуру өчөт дегенин билесиңби? Ити да жаратачудай болуп башкача. Коркпо, баарына көнүп кетебиз. Мен деле башында коркком. Азыр мен кожоюндай болуп калгам. Замира эки жерге төшөк салып койду. Өзүнө жерге, Эркинге өзү жатып жүргөн диванга. Эркин атайын сыртка чыгып баратып, Замиранын кулагына шыбырай минткен. Экөөбүздүн сүйүүбүзгө бүгүнкү түнгү болсун. Ак шейшеп менен чогуу төшөк салы. Койчу. Койчу эмес. Тартынбай эле кой, алтыным. Экөөбүз бир үй бүлө болобуз дедикпи? Демек, Эркин кантип? Ушинтип эле диванга же жерге кенен кылып аппак шейшепти төшөк салып коесуң. Анан мен сени моминтип көтөрүп алам да, ак шейшепти журканга алып барып, ананчы оонап калабыз. Деген Эркин Замираны кучагына кысып көтөрүп алган. Кызарып татарган Замира түшкүчө шашкан. Эми Эркин сыртка жүргөндөн пайдаланып, эки жерге салып койгон. Аңгыча сырттан Эркин кирди. Омей, мен эмне дедим эле я? Чогуу салды дедим беле? Койчу, өзүнчө эле жата алчы. Аялы менен күйөөсү өзүнчө жатканын көрдүң беле? Экөөбүз аялы күйөөсү болдук беле? Ошо бололу деп атса, азыр. Деген Эркин өзүнүн төшөнчүсүн жердеги Замиранын төшөгүнүн жанына жая калды. Эркин дейм, чогуу жатпай эле коелучу. Замира өзүнүн төшөнчүсүн талашып, четке тартып кирди. Ошол маалда демиккен Эркин Замираны кучактай калды. Алтыным менин, жаным, жан биргем. Сен мендиксиң, мен сендик, деп эрдинен өпкүлөп, мойнунан, алкымынан аймалап кирди. Адегенде денесин жыйырып алган Замира көздөрүн жума көшүп бараткансыда. Экөө тең тизелей отуруп баратты. Эркин эмнегедир жаа бербеген немедей демигип, жалынып, жалбарып, өпкүлөп, карбаластап кирди. Өзүнүн кийимин чечип ыргытып, Замиранын кийимине жабышты. Кыңкыстай үн чыгарган Замира: "Светти өчүрүп койчу", деди эле атып турган Эркин светти өчүрүп салды. Турмуштун үй бүлөлүк даамын эзели көрө элек жаштар көпкө чейин алышып аткансыда. Бир далайда барып, апа" деген Замиранын үнү бөлмөнү жаңыртып ийгенсиде. Эртеси чоң шашкеге чейин укташкан Эркин менен Замира кийинип алып базарга жөнөштү. Жолдо баратып Эркин сулуу келинди дагы эстеди. Түндө келгени билинген жокко. Кыймылдап баскан турганы билинчү эмес беле? Же кеч келди экен? Кеч келсе биздин түндөгүлөрүбүздү билдиби? Замира аябай эле кыйкырып ийди го. Аны уктуу экен. Эртең менен го уктап калыпмын. Азыр билем да. Бүгүн жанагы менин ордунда отурган кишиге эскертип койсом, эртеңден баштап өзүм чыгам да, деп ойлоп баратты. Эркиндин ичи тызылдап калды. Базарга киргенде эле колтукташкан Эркин менен Замираны жан ала калбай тосуп алышты базардагылар. Тааныгандар менен учурашып аткан Эркин сулуу келинди издей баштады. Эмнегедир көрүнбөйт. Ордунда башка кара тоголок, жоон жолпусунан келген аял олтуруптур. Тигил кимиси болуп кетти экен. Сулуу келиндин бирдемесиби же башкабы? Мунун табары башкача го, кетип калганбы деп ойлоп койду. Замиранын көзүнчө сурагандан тартынып атты. Бирок чыдабай кетти. Өзүнүн ордунда отурган кишиден сүйлөшүп отуруп, минтип сурап койду. Жаңы кошуна пайда болуп калган го. Тиги жерде башка же отурчу эмес беле? Ооба, бир келин отурчу эмес беле? А дегенде күйөөсү келбей калып, жалгыз соода кылып аткан. Анан эле бир күнү келбей калды. Ошо бойдон дайыны жок. Кетип калса керек. Ал жөнүндө эч ким деле билбейт экен. Эркиндин ичи тызылдай түштү. Өзүнөн өзү өкүнүп калды. Ошондой түндө эмне барган жок дейм да. Күйөөсү алып кеттиби экен? Же жалгыздыктан тажап баса бердиби деп ойлоп койду. Ошол бойдон базарда жүрүшүп кайра кирип келатышкан. Эркиндер киргенден кийин кемпир дарбазаны бекитип аткан. Эркин сурап калды. Менин кошунам көрүнбөйт го, кетип калганбы? Кемпир бул суроону күтпөсө керек. Чочуп кеткенсиде. Колунан ачкычы да түшүп кетти. Укпай калган немедей сурап койду. Ачкычты жерден алып атып: "Эмне дейсиң? Берки квартирантыңызды айтам. Базарда да көрүнбөйт." Тиги келинби? Ал билбейм.
бир күнү унчукпай эле көтөрүнчөгүн көтөрүп алып кетип калды, деди кемпир. Кемпирдин мукактанып, Эркинди карай албай сүйлөп атканын Эркин этип оралган жок, ичинен кейип калды. Сулуу келиндин күйөөсү келди. Кемпир күнүгө Эркинге какшачу болду, квартирант тап деп. Буга квартирант чыдабайт экен. Керек болсо өзү таап алсынчы деп ойлогон Эркин квартирант издебей койду. Бирок кээ бир кишилерге айтып коюп атты. Бир күнү Замира экөө соода кылып отурушкан. Аңгыча баягы сулуу келиндин күйөөсү келип калды. Эркин турган үйгө квартирага чыкканын бирөөлөр билет окшойт. Тиги кишиге айтса керек. Эркиндин маңдайына басып келди. Эркин деген сенсиңби? Ооба. Менин аялым сен турган жерге квартирага чыкты беле? Ооба. Азыр кайда? Билбейм. Кантип эле билбейсиң? Сен айтпа деп койсо керек. Айта бер жөн эле, эч нерсе кылбайм. Кызыксыз байке. Билбесем билбейм дейм да. Жашырып атасың. Баары бир билип алам. Жөн айтсаңчы. Чын айтып атам байке. Ал эже квартирага чыккандан 2-3 күндөн кийин эле айылга кеткен. Бир айдай жүрүп келдим. Келсем жок экен. Квартирадан да кетип калыптыр. Кийин сенин жашырганың билинип калса тарынба. Менден качып жүрсө керек да. Мен баары бир табышым керек. Деген сулуу келиндин күйөөсү муштумун бекем түйө басып кетти. Бир топ убакыттан кийин базардын радио зилинен ошол сулуу келиндин атын атап чакырык чыкты. Ал түгүл, ошол келинди көргөндөрү болсо радио зилге, болбосо бир телефондун номерин айтып, ошол жакка кабарлап коюусун өтүнгөн билдирүү айтылды. Күйөөсүнөн аябай кордук көргөн окшойт. Байкуш сулуу келин. Анан дагы бир башка шаарга кетип калса керек. Сулуу бактысыз болот деген чын го. Ошончодон күйөөсүн кара, капкара болуп, орой көп көлөң чалыш неме окшойт. Байкуш келинди тапса кууратат го, деп ойлоп койду Эркин. Кечке 5-6 жолу айтылды. Сулуу келинди издеп атышканы. Аягында көрүп калгандар болсо, милицияга билдиргиле, сүйүнчүсү болот деп айтылды. Эркин кечке сулуу келинди көз алдынан кетирбей санаркап жүрдү. Анын күйөөсүнөн качып кеткенин толук түшүндү. Эркинден келип, эмне үчүн кеткенин сурап атты Замира. Сулуу келин жөнүндө ага да айтып берди. Байкуш келин күйөөсүнөн биротоло качып кетейин деп, эч кимге билинбей кетип калса керек деп кейип койду. Сулуу келиндин күйөөсү чаң салды. Күгүм талаш Эркин менен Замира колтукташып жөнөштү. Ар кайсыны сүйлөшүп келатып эле бүгүнкү сулуу келиндин күйөөсү жөнүндө кеп кылып калышат. Экөө тең кейип атышты. Дарбазага жетип коңгурону басышып күтүп калышкан. Төрт кулпуну улаан бурап ачкан кемпир менен кечки салам катары учурашып, жаңы эле ичкериге киришип, кемпир калиткасын жаба бергенде сырттан эшикти бирөө түртүп кирип келди. Кемпир чорчуп кетти. Сизге ким керек? Тиги кишини карай беришип, Эркин менен Замира үрпөйө түшүштү. Анткени коронун жарыгында сулуу келиндин күйөөсүн таанышты. Эркин, токто. Менин аялым кайсы квартирада турат? Көрсөт, деп бакырды сулуу келиндин күйөөсү. Эркин какап калгандай унчук албай калды. Жаңы эле сүйлөйүн дегиче кемпир да катуу сүйлөдү. Бир чети Эркинге карата да айтты. Себеби Эркинди атынан чакыргандан кийин Эркиндин таанышы деп ойлосо керек. Сага эмне керек деп атам? Эркинге келсең күндүз жолукпайсыңбы? Эркин менен сүйлөшкөм. Өздөрүнөн башка киши кирбеш керек. Эркиндин мага да кереги жок. Сен ушул жердин хозяйкасы. Ооба, менмин. Анда менин аялымы жиберип кой. Болду. Мен Эркиндин артынан келдим. Атайын квартирасын көрмөккө. Аялыма эле жолугам, анан кетем. Сен кемпир мага кыйкырба. Эмнеге кыйкырбайм? Кыйкырам. Бул менин үйүм. Азыр сыйың менен чыгып кет. Болбосо бирди көрөсүң. Эй, кемпир. Мен деген аялыма келдим деп атпаймынбы? Сен эмне, жиндин эмесиңби? Сенин аялыңды мен кайдан билем? Билесиң, сенин квартирантың. Ошол кезде Эркин сөзгө аралашты. Кемпирге карап, "Эне, бул киши баягы квартирант келиндин күйөөсү", деди да тиги кишиге, "Байка айтпадымбы, кетип калыптыр деп. Эмнеге мага ишенбей алынып келдиңиз? Ишенбесеңер караңыз. А бул кемпир сиздин аялыңыз ким экенин кайдан билмегиле?" Бир самга унчукпай калган кемпир Эркин тиги кишини беттеп сүйлөп атканын көргөнгө минтти. Ошондойбу? Айтпайсың манан ошентип. Мага кыйкырасың да. Мен сенин аялың экенин кайдан билем? Бир келин келди, квартирант кылып алдым. Бир айдай жашады да кетип калды. Мен эмне ошого да күнөөлүүмүнбү? Мага тим эле кыйкырасың. Кемпирдин сөзүнө мою түшкөн киши эмне кыларын билбей калганса да, үнүн астыраак чыгарып, "Макул дейин. Мен ишениш үчүн жок дегенде жашаган жерин көрсөткүлө", деди. Ошондо гана кемпир калитканы жаап, бир ачкычын бурап бекитип, тиги кишини Эркиндердин артынан жиберди.
өзү баятан тикчиип кемпирдин эле белгисин күтүп турган дөбөттү кармап калды. Атиги киши эркиндердин артынан басты. Жете келип, силер кайда жашайсыңар? Атиги кайда жашачу эле? Деди бурк этип. Эркин унчукпай келип, өздөрүнүн эшигиндеги кулпун ачты. Аңгыча арттан келген кемпир берки эшиктин кулпусун ачты. Мына, ушул бөлмөдө жашап кеткен. Эркиндики менен ушул бөлмөдөн башка менде квартирага берилчү эч нерсе жок. Деген кемпир ичкери кирип, жарыкты күйгөздү. Оозгу да, ички да бөлмө, газ, кровать, шванерден башка бош эле. Тиги киши кирип барып эле башка чапкан немедей туруп калды. Аңгырап бош турган бөлмөнү көрүп гана ишенди. Анан кемпирден сурап кирди. Качан келип, качан кеткенин, эмне кийимдер менен жүргөнүн Айтор бир топ такыды. Аягында эркинге суроо берип кирди. Сен аны менин аялым экенин билчү элең? Эми сиздин аялыңыз болсо керек деп ойлочумун. Анда эмне үчүн ушул квартираны таап бердиң? Бул кемпир квартираны керек деген. Анан мен кагазга жазып ийип койгом. Аялыңыз өзү келди сурап. Мен адресин бердим, ошо. Сураган жоксуңбу, күйөөң кайда деп? Сураганга менин кандай акым бар? Кантип эле бир короодо туруп, анан сураган жоксуң? Байке, кызыксыз го. Мен өзүм менен өзүм болгон кишимин. Анан сиздин аялыңыздан ошолорду сурашым керек беле. Атүгүл аялыңыздын атын да билбейм. Чаныңды жебе. Ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат дегенчин. Кайдан билем экөөңөр чогуу бир короодо эшиктеш болуп туруп, эмнени гана кылганыңарды? Жок дегенде кантип сырдашкан жоксуңар? Байке, болуптур. Мен күнөөлүүдөй актанбай эле коеюн. Эгер ишенгиңиз келбесе, эмне ойлосоңуз ошо ойлоңуз. Азыр болсо мени тынч коюңуз. Аялыңыз жок экенине ишендиңизби? Болду да. Силердин үй бүлөлүк ишиңер менен ишим да жок. Керек болсо, ал сиздин аялыңыз экенин да билген эмесмин. Бала, эмне кыйкырасың? Тың окшойсуң, Жагыңды түлөтө чаап жүрбөйүн. Кана, кетип кал бул жерден. Бир суранышыңды аткардык, болду, деп кыйкырды аңгыча кемпир. Сен кемпир, жагыңды басып тур. Мен бул бала менен сүйлөшүп алайын. А мен сиз менен сүйлөшкөдөй жумушум жок. Бара бериңиз. Деген эркин үйүнө кирип, эшигин илип алды. Тиги киши жулкулдатып кирди. Бөжөңдөй басып кемпир сүйлөнүп баратты. Сен сыйың менен жоголбосоң, анда мен жоготом. Ач деп атам, деп кыйкырып кирди тиги киши. Аңгыча ыркырак үндү угуп, артына кылчая берди. Ошого удай эле торпоктой дөбөт тиги кишинин каруусунан тиштей силкип ыргытты. Колун бекем баскан тиги киши томолонуп, жумаланып, качып жөнөдү. Болду, тийбе, деген кемпирдин үнү чыкканда ит тык токтоду. Тиги киши шашкалактаган бойдон дарбазага жетип, калитканы өзү шашып-бушуп ачты да атып чыкты. Бир күнү Эркин Замираны таштап кеткен. Кир жууп, үй жыйнайм дегенинен Эркин Замираны үйгө таштап кеткен. Замиранын үйдө жүргөнүн көргөн кемпир басып келди. Замира менен көпкө сүйлөшүп отурду. Баласынын жоктугуна арман кылып атты. Бир сыйра ыйлап алды. Бул дүйнөдө адам баласынан Эркинди гана өз баласындай көрүп калганын ыйлап айтып берди. Түшкө жук үйүнө эриштип кирип тамак берди. Замира тиштеп ооз тийген болгон менен жаратылуу деле эч нерсе жеген жок. Жалаң эттен котлет кылыптыр, май токош жасаптыр, ичине эт кошуп. Замира аларды көрүп жегиси келген менен тиштеп оозуна салганда эле эмнегедир кускусу келип чыкты. Чайнап аткан эти башкача болчу. Кадимки койдун же уйдун этиндей эмес эле. Жүрөгү айланып, олтурган жерден оозун жапкан боюнча атып чыкты. Эшиктин алдынан узап-узай электе кусуп жиберди. Өпкө жүрөгү куушурулуп, кайра-кайра окшуп атты. Оозунан да кетти, мурдунан да кетти. Айтор аңгыча кусуп аткан Замиранын дене бою муздай түштү. Себеби маңдайында килейген дөбөт жаланып карап турган. Жанагы жүрөгү айланып аткан жаны азыр эмнегедир коркуу сезимге айлана, эмне кыларын биле албай отура берди. Ордунан козголсо эле тиги ит жара тартчудай. Коркконунан ээги-эгине тийбей титиреп чыкты. Көзүнүн үстү менен итти карап коет. Алда улам жаланып, Замира мындай болсо, алдындагы кусумдуну жегенге даярданып калган. Эптеп өзүн кармаган Замира өйдө болуп, үйүн көздөй басты. Ошол кезде эч нерсе көрбөгөн немедей болуп, дөбөт кусумдуну бир-эки илеп тартып жеп салды. Ордун да тазалап, жалап, дагы болсо дегендей Замиранын оозун карап калды. Баленимби? Эми кусмак түгүл, тиги килейген иттен корккон Замира дене бою титиреп, дөбөттөн көзүн албай акырын басып баратты. Дөбөт чынжырда болгон менен чынжыры узун болчу. Анын үстүнө жүгүртмө зымыда алта кайта жаткан. Эгер Замирага тиш салгыдай болсо, эки аттап жетмек да Замираны алкымынан ала көтөрүп чапмак. Анын тиштеп ыргыткан эле дене боюнун бир жерин жара тартчудай болчу. Иттен көзүн албай акырын кадамдап чыгып баратты Замира. Эптеп узап кетиш керек эле.
А үйдүн ичиндеги кемпир азыр чыкмак эмес. Улам жылган Замира жерде жаткан зымдын ортосуна жетип калган. Аңгыча килейген дөбөт эмнегедир Замираны карап калды. Ал түгүл куюлуп бараткан шилекейин жалап алды. Көздөрү шичаладай кызарып чыкты. Акырын кадамдап жылып бараткан Замиранын денеси муздап бараткан сыяктуу эле. Аңгыча өзүн көздөй келаткан итти көрүп, көзүн жумуп жиберди. Өлдүм. Азыр арсайган тиштерин кайсы жериме батырат Кудай деп ойлоп жиберди. Эптеп узап кетиш керек эле. Акырын кадамдап жылып баратты. Аңгыча көзүн ача берип, биротоло демөөлө түшкөнсүдө. Маңдайында торпоктой дөбөт жаланып турган. Дагы ары жылыш керек болчу. 3-4 кадам жылса эле ит жетпей калмак. Азыр так ошо жылчу жагында ит турат. Бүткөн боюн калтырак басып, дене боюнан кара тер чыгып кетти. Заматта башына түмөн ой келе түштү. Аргасы жок эле итти түшүнөт дегенсип ментти. Сен акылдуу итсиң, менин жолумду тоспойсуң. А мен болсо акырын кетип калам. Айы тогу өтер жаланып жуктанып туруп алды. Биртке туруп калган Замира жыла берди. Эптеп өтүп кетиш керек эле. Ит турган жер менен дубалдын ортосу кичине эле турат. Эгер ошондон өтүп кетсе эле, ит жетпегендей жерге аттап кетмек. Мына. Жылып туруп ит менен дубалдын ортосуна кыпчылып калды. Дагы жылайын деген. Аңгыча дөбөт кыңшылай Замиранын бутун жалап жуктап жиберди. Ичиркене түшкөн Замира көзүн жумуп ийди. Жок эле дегенде 2-3 кадам өтүп кетсе, ит жетпей калары белгилүү болчу. Дагы кыңшылаган дөбөт Замираны белден кучактады. Кадимки киши асылып аткандай ич кийимин чечкенге аракет кылып кирди. А дегенде ай деп кыйкырып ыйлаган Замиранын оюна бир нерсе келе калды. Дөбөттү алдап көрүш керек болчу. Жакшы итсиң, азыр мени өткөрүп. Анан мен сага үйдөгү колбасадан чоң кесип берем. Сен тоюп жыргайсың. А мен өз жумушумду кылып жыргайм, туурабы? Мени өткөрүп. Кана мындай болчу. Жакшы ит эмессиңби? Деген Замира дөбөттүн башына кантип жолугун тийгизип атканын билбей калды. Ошол замат кыңшылаган дөбөт Замиранын бою менен секирип, бети башын жалап жуктап ийди. Эмнегедир колдорун тытмалап, ич кийимин шыпырууга аракет кылып кирди. Өзүн колго алган Замира ары жакты карай бир секирсе эле иттен арыларын сезип турду. Жок, жылайын десе кадимки адамды кучактап алгансып, килейген дөбөт Замиранын буттарын бекем кучактап алды. Кемпирди чакырып кыйкырайын десе коркконунан үнү чыкпай калды. Жүрөгүнүн катуу какканы өзүнө угулат. Иттин бутуна акырын колун тийгизип көрүп, анан аны ары көздөй жылдырууга аракет кылды эле, дөбөт кое бербейм дегендей кыпкызыл көздөрү менен Замираны карап койду. Акыры бир күч киргендей Замира болгон үнү менен ай деп кыйкырып жиберди. Ал үндү уккан кемпир үйүнөн атып чыгып, итти жыга чапчудай таягын булгалап, кыйкырып өкүрүп келатты. Замиранын бутун кучактап кое бербей турганда ажыратып алган кемпир итине таарынып калды. Дөбөткө жини келип сүйлөнүп атты. Сенин оюң бузулуп баратат окшойт. Солуу жаш келинден көзүң өтүп, шилекейиңди кылк жутуп атасыңбы? Мен сени баккан мээнетим, эттин ширининен берем дагы. Жөн жүр, болбосо жаш келиндин убалына каласың. Эркин келинчегин сага бербейт, мен болсо сени, деп дөбөт кемпирге мурункудай шыйпаңдабай, эркелебей да койду. А Замира болсо ит ага эч нерсе кылбаганына, ушундай чоң дөбөттөн аман эсен кутулганына ишене албай турду. Кемпир болбосо менин башымды чайнап салмак коя. Бирок жарым саатка жакын убакыт бутумду кучактап турду, тийген жок. Мүмкүн мени ууру тутуп, эси келгенче кармап тургандыр. Кемпир болсо да аттиң акылдуу кылып тарбиялаптыр, деп ойлоп коет. Анан сыртта ити менен сүйлөшүп аткан кемпирге алыстан туруп, "Эне, эркин мени мончо жагып кой деген эле, жага берсем болобу?" деп сурады. "Мончо?" Кемпир бир чети чочугандай, бир чети ачуусу келгендей кыйкырып сурап алды. Замира итине ачуусу келип жатса керек деп ойлоду. "Эркин сизден сурап жага бер деген эле." "Эркинби? Башка күнү жаксаңар болот эле, мейли эми. Сен эртең кайра эле базарга чыгасың. Андан көрө эс ала бер. Мен жагып коем." "Сизди убара кылып." Жак, эмненин убарасы?" деп мончону көздөй басып кетти кемпир. Замира дөбөттүн өзүн карап турганын көрүп, ичиркенип кетти дагы үйүнө кире качты. Артынан секирип келип кармап алчудай сезип кетти. Кемпирдин үйүнөн ооз тийген эттин даамы кусса деле оозунан кетпей койду. Эркин базардан күндөгүдөн эрте келди. Замира ал келгиче тамагын даярдап күтүп отурган. Кемпирдин жаккан мончосу эч агысыган. Жана Эркинге дарбазаны ачып атканда кемпир: "Аябай жакшы келинчегиң бар экен. Экөөбүз жакшы сүйлөштүк" деген. "О, жакшы болуптур эне. Сенчи,
Сен тааныштыңбы менин келинчегим менен? Деп Эркин итке саламдашкандай ишарат кылып сүйлөп койгон. Дөбөт да кадимкидей эле кабыл алган. Эркин үйгө киргенден кийин Замира жанагы окуяны айтып берди. Билбейм, кемпир чыга калбаса эмне болмок? Кемпир келип ажыратпадыбы? Деди Замира коркконун жашырбай. Деги сак болуп жүр Зами. Дагы ошондой болсо айтты койду дебе. Итин өлтүрөм, деген Эркин. Замираны кучагына кысып эркелетип, көңүлүн жайлап койгонсуду. Аңгыча Замира экөө эрче чыгышып, мончого кирип баратканда дөбөт акырын ырылдап койду. Кемпирден болсо дайын жок. Уктап атканбы же көчөгө чыгып кеткенби? Эркин менен Замиранын мончонун ичиндеги күлкүлөрү эле жаңырып атты. Бири-бирине суу чачышат, кайра жуунушат, кайра Айтор экөөнүн тең жүздөрүндө бактылуу күлкү. Башында Эркин менен чогуу мончого киргенден тартынып аткан Замира көнүп калган. Экөө тамашалашып ойноп атып, Замира мончонун бир бурчуна Эркинден жашына калды. Демин басып, эки жагын карана берип кыйкырып жиберди. Ай, Эркин бери келчи. Мына бул жерде кишинин манжалары жатат. Кыйкырган бойдон Эркинди кучактай калды. Денеси куп-куу болуп, калчылдап чыккан. Тиги, карачы, чыпчын, кишинин эле колу. Койчу Зами, кишинин колу кайдан жатмак эле? Деген менен Замиранын корккон өңүн көрүп, Эркин да чочуп кетти. Денесин майда калтырак басып чыкты. Чындап эле ал жакты карагысы келген жок. Мончонун ичиндеги светтин өңү көгүлтүр капкакча менен жабылып турганга ичи күңүрт болчу. Ошондуктан полдун кычыктары жакшы көрүнбөйт эле. Эркин, карасаң эме, карачы, кишинин эле колу. Колгап жаткандыр балким. Жөн эле коркконго кош көрүнөт болду да. Ишенчи алтыным, карап койчу эми. Билгизбейин деген менен Эркин да кадимкидей коркуп, барып карагысы келбей турду. Өзүн өзү сооротуп, ал резина колгап болот го, ошол эле болуш керек деген ой менен кишинин жансыз колдору көзүнө элестеп ичиркенип алды. Бирок баары бир караш керек эле. Анын үстүнө эркек эмеспи? Өзүн өзү колго ала калп эле күлүмүш болуп, сыр билгизбей минтип койду. Сен минтип жүрсөң белимчи болосуң. Кайдагы бир колгапты көрүп алып эле жүрөгүңдү чүрө бересиңби? Эркин басып барып бурчта жаткан өзү ойлогон колгапты алмакчы болду. Бирок колгап эмес эле Эркин эңкейип ала коюп, "Ой!" деген бойдон кайра ыргытып жиберди. Анын чоочуганынан Замира дагы унчукпай калды. Оозгу бөлмөгө атып чыгышып, шашып-бушуп кийинип киришти. Кемпир кыйналып жатты. Кемпир мончого от жагып берип, Эркин базардан келгенден кийин Замира экөө мончого кирип кеткенде үйүнө кирген. Чай ичип отуруп өзүнөн өзү жылмайып алган. Кандай бактылуу балдар. Эркин да келинчектүү болду. Эркин эмнегедир өз баламдай сезилет, Кудай атыбы. Үйдү бүт бойдон мураска калтырдым. Эми арманым жок. Ушундай сонун бала экен. Жанагы жинди дөбөттү карабайсыңбы? Караганына карабай жанагы жаш келин менен журулушуп алгысы келип атканын. Мен чыгып калбасам Кудай уруп, зордуктап койгондон качпайт эле. Эмне кылайын эми? Өлөрүм калды, өсөрүм калган жок. Бүгүн болсо эртеңдерден Кудайга жалынайын, чиркөөгө барайын, тазаланайын. Кудайдан кечирим сурап сыйынсаң, болгон күнөөңдү кечет дейт тура. Мен да Кудайдан кечирим сурайм. Мындан кийин эч качан жанагыдай акмакчылыкка барбайм. Адам катары өлөм. Уул келиним бар деп армансыз өлөм. Болду, жетишет. Эгерде кыйшаңдай турган болсо, карыган дөбөткө уу берип өлтүрөм. Канча жыл мага кызмат кылды, о Кудай. Канчанын канына забын болдук. Ушу мени жеп, канымды сорчу киши жок, деп кооранып атты. Ошентип көз байланып калган маалда кроватка кыйшайып жатып көз илинип кеткен. Кандайдыр бир көрүстөндөрдүн арасында жүргөнсүйт. Кайсы бир бош орунга жатайын дейт. Улам эле өзү өлтүрүп, этин жеп, канына тойгон адамдардын арбагы пайда болот да кууп жөнөйт. Алка-шалка суу болуп качып жөнөйт. Мына суудан аттап кетерде өгүнкү эле карыган дөбөтүнө зордуктатып, смалатып өлтүргөн сулуу келин алдынан чыгат. Андан качып, кайра жалп берерде сулуу келиндин манжалары чап мойнуна жабышат. Кыйкылдатып муунтуп кирет. Аңгыча артынан кууп келаткан өзү өлтүргөн кишилер, ал түгүл кенедей кыз балдар, алар эле эмес эмчектеги кезинен 13 жашка чыккыча бөпөлөп өстүрүп, кайра өз колу менен өлтүрүп, канын ичкен баласы да жетип келет. Мойнуна жабышкан манжалар муунтуп, жаны көзүнө көрүнүп атса, кууп келген арбактар тирүүлөй, денесинин ар кайсы жеринен үзүп-жулуп жеп атышат. Аңгыча дагы бирөө жүрөгүн суруу болгандай болгондо, эти ооруганына чыдабай бакырып ойгоно калды. Кара терге чыланып, өпкөсү көөп калган. О, Кудай күнөөмдү кечире көр. Алардан жаман кордук менен өлөм коя. Бул түш жөн жышаан эмес, деп титиреген үнү менен көзүнөн аккан жашын жута кооранып алды.
Эркин менен Замира качып чыгышты. Мончодон атып чыгышкан Эркин менен Замира көпкө чейин өздөрүнө келе албай атты. Эркин улам Замираны алдап суалап коет. Ошентип олтурушуп, эптеп таң атырышты. Эртең мененки жарыкта түндөгү кишинин манжаларын дагы бир жолу көргүсү келди. Айткандай эле, бул сапар колундагы кагаз менен манжаны кармап, жарыкка алып чыкты Эркин. Сулуу келиндин колунан бир көздү Шакек көрүп калган. Так ошонун өзү эле. Кайра ичине ыргытып ийди да Замирага жетип келди. Зами, эч иши калтырба. Акырын чыгып кетели. Милицияга билдиребиз. Баягы издеген кишинин аялынын колу экен, деди аптыгып. Унчукпай өзүн үрпөйө карашкан Эркин менен Замирадан сурап койду кемпир. Бүгүн эмне кеч чыгып атасыңар? Мончого түшкөнгө уктап калгансыңар го. Эркиндер үнсүз дарбазадан чыгып кетишери менен ыркыраган дөбөт кемпирди чалабыла тиштеп алды. Кыйкырып өкүрүп атып, араң бошонгон кемпир минтип атты. Жинди, тиги бошотуп алганыма жиниң келип атабы? Балким көптөн бери мен жолотпой койгонум үчүнбү? Шишиң толуптур. Карап тур сени, болду, жетишет. Сага уу берип өлтүрөм. Акыры таза өлөм. Өлсөм дагы. Ошол бойдон үйгө атып кирди да крысага чачып жүргөн дарын алып, кородогу эч ким кирбес складка жетип барды. Илинип турган чоң кесим этти алып, эттин арасына дарыны сээп алды да чыгып кетти. Дөбөттүн жанына жетип келди. Мә, сугун, сени жайламайын жаным тынбайт экен. Сени жоготуп, жанымды жаялдырып, андан кийин өзүм тазаланам. Кана сугун, деп туруп этти ыргытты эле, дөбөт этти бир эле оп тартып сугунуп койду. Ошондо гана кемпир: "Эми кош бол. Күчүк кезиңде бактым эле, кыйбай турам. Бирок айлаганча" деген боюнча колун сунуп, дөбөттү сылай берерде, ар эткен дөбөт кемпирди көздөй секирип, бир тиштем менен кемпирдин колкосун моюн эти менен кошо жулуп алды. Коркурап шоркураган кемпирдин каны дирилдеп, чачырай кулап баратты. Кан аралаш диртилдеген кемпирдин этин дөбөт үзүп чулкуп, жеп жиберди. Аңгыча дөбөттү калтырак басып кирди. Калчылдаган дөбөт кулап түштү да, төрт аягын титирете суналып калды. Оозунан кан аралаш көбүк чыгып аткан. Милициялар дарбазаны талкалап киришкенде, босогодо колкосу жара тартылып, эти үзүлүп жулунган кемпир менен канга боелгон торпоктой дөбөт сулап жаткан. Чыгарманын аягы.